Жыл сайын 31 майда бүткүл дүйнөлүк тамекисиз күн белгиленет. Бул жылы жаштарды тамеки өнөр жайынын зыяндуу таасиринен коргоо аракеттерин колдоого багытталууда. Анткени электрондук чылым тарткандар дал ошол жаштар арасында көбөйгөн. Анын зыяндуулугу кадимки чылымдардан айырмасы жок дешет адистер. Айрыкча өсүп келе жаткан организм үчүн кооптуу. Мындан улам Кыргызстанда электрондук тамекиге жана вейп тартууга тыюу салуу сунушталууда. Саламаттык сактоо министрлиги да балдардын ден соолугун коргоо максатында бул мыйзам долбоорун колдоого алышкан. Тамеки өндүрүүчүлөр кызыктырып балдардын арасында көп иштерди алып барып атат. Ошол себептен жаштар азыр классический сигареттерди тартпастан ушул электронный сигаретага кетип атат. Бирок чоң адамдардын арасында болсо кичине көрүнүш башкачараак. Ошол себептен азыркы күндө жаштардын арасында өткөрүлүп аткан ушул көйгөйлөрдү көрүп туруп электрондук сигареталарды таптакыр жаап салганга биз туура деп эсептейбиз да. Электрондук тамекини үзгүлтүксүз колдонуу менен гипертония, кант диабети, онкологиялык оорулар пайда болуп, аны тарткан адамдын интеллекти, репродуктивдүү системасы жабыркап, организминде башка терс өзгөрүүлөр болот. Тамекинин түтүнү аны чекпеген балдардын дагы ден соолугун талкалашы мүмкүн. Мисалы, чылымдын түтүнү жөн гана жыттанып калган учурда киши астма жана кулак ооруларына кабылышы толук ыктымал дешет адистер. Каждый третий, кто употребляет электронные сигареты, электрондук тамекини колдонгон ар бир үчүнчү бала кадимки тамеки чеккендерге айланат. Кадимки тамеки эмнени билдирет? Бул 4200 уулуу зат. Бул заттардын 200-ü канцерогендер, ракка алып келет. Электрондук тамеки кадимки тамекиге болгон көз карандылыкты дарылоо болуп саналат деген маалымат бул жалган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, учурда тамеки чегүү Кыргызстанда өлүмдүн жана майыптуулуктун негизги себеби болуп саналат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсеби боюнча, жыл сайын 30 жаштан жогору курактагы 6000ден ашык адам тамеки чегүүдөн келип чыккан оорулардан каза болушат. Жана бул өлүмдөрдүн 80% жугуштуу эмес оорулардан болуп саналат. Тамеки буюмдарын керектөөдөн улам келип чыккан жүрөк, кан тамыр оорулары менен байланышкан экономикалык чыгымдар 17 миллиард сомдон ашыкты түзөт деп эксперттер айтып жатат. Мыйзам тарабынан сунушталган бардык комплекстүү чараларды бир убакта ишке ашыруу келечекте тамеки жана никотинди керектөөнү 25%га кыскартат деген бизде ишеним бар. Бул бир гана кыскартуу эмес, Кыргыз Республикасында өлүмдүн көрсөткүчүн дагы олуттуу кыскартат. Эскерте кетсек, 5 жыл мурда билим берүүчү бардык жайларда, балдар эс алуучу менчик жана коомдук жайларда саламаттык сактоого тийиштүү, өрт чыгуу коркунучу бар бардык жерлерде чылым чегүүгө тыюу салынган. Талапты аткарбаган, тамеки тарткан адамдарга 1000 сом, мекемелерге 5000 сом айып пул салынат. Рахат Жаныбекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.